Тесен Аманов, Замирбек Садбақов үшін микрофон бергіле. Рахмат, урматтуу төраға. Министрдің замына қодайым сұрауым. Мынау патыка деп атасыз, сіздің баяғы сведения қарата ал Қарауылтан спирт заводы патыкадан башқа ошол тұрған турпаты менен будайды қайта переработканы 3-ші класстағы спирт алат, білесіз аны. А патыканы мурун эле алчу эмес беле? Параллельно. Кызылчанын асайып кеткендигинен переработка болбой калган. Анан ал жерден люкс спирт чыгат. Жалпы алкогольный отрасль ушул күндө 3 спирт завод иштеп атат, Караколду эсептебегенде. Ошондон канча проценти выпадение болот спирттин? Экспорт жөнүндө ойлонсоңор жакшы болмок. Азыр чыгып аткан патыкадан азырда чыгат спирт, пшеницанын технологиясы эмне болот? Кайра иштетиш керек. Республикада мына Минсельхоздо отурасыздар. Жалпы республикада бир топ баягы үрөөндүн начардыгынан бүгүнкү күндө унга жарабаган буудайды алып, ошону каяка жиберерин билбей атабыз. Ошондон эмне үчүн спирт чыгарбайсыңар? Патыкадан 30 000 тонна переработка алсаңар, канча пайда болот? Бүгүнкү күндө токтоп турган спирт заводду иштетиш керек да. Буудай менен иштете берсеңер болмок да. Эмне үчүн бул нерсе болбой атат? Жооп берип коеюн, урматтуу депутаттар, сиз айткан маселе туп-туура. Өзүңүздөр билесиздер, бул быйылкы жылга чейин биз 240 000 гектарга чейин буудай өндүргөнбүз. Көп буудай бизге Казакстандан, Россиядан келет. Өзүңүздөр билесиздер, баягы клейковина саз болуп, алардыкы менен кичине аралаштырып, оптимальный клейковинага жеткизип, анан уң кылып чыгарып атканбыз. Бүгүнкү күндө быйыл 2020-жылдын пландаштырылгандан бир 6 000 гектарга чейин бизде буудай көбүрөөк өндүрүлдү. Айыл чарба министрлиги алдыга мындай планды койдуруп атат, коюп атсабыз, что ушул жылдан баштап жылдан жылга ушу аянтты буудайдын аянтын көбөйтүүгө. Эмне үчүн дегенде ушул пандемиядан көп маселе көтөрүлүп чыкты да, ушу буудай тарапта. Анан ошол сиздерге сунуштар менен келебиз. Ушу ФПСтин жерлери бар, жанагы 240 000 гектарга чейин по всей республике. Ошол буудай айдаганга жарай турган, климатический условия мындай жарай турган жерлердин баарын ушу буудай айдаганга сунуш берип атабыз биз. Ошонун негизинде биз алдыгы сиз айткан көп маселе менен чечилет го деп ойлойм. Эми мындай да, спирт завод ал республикадагы бир эле спирт завод болчу да. Андан кийин Токмокко ачылды, Бишкекке ачылды, Караколмурда бар болчу. Ал как раз баягы Алмадан башкадан алынчу да. Анан азыр дыйкандардын бүгүнкү күндө ошол мезгилде алынбаган буудайлары азыр алынабы? Көбөйтөбүз деп атасыздар, дополнительно анда бир программаны иштеп чыгып, Минсельхоздон заказ бербейсиздер, заказ албайсыздарбы? Ушу спирт заводко баланча 1000 тонна буудай алабыз, именно могу спирт чыгарабыз, биоэтанолго деп. Андай болбой атат. Азыр кайтып кеткендей, сиз туура айтасыз. Биринчиден өзүбүздү камсыз кылгандай көлөмгө жеткизишибиз керек экен. Ошон үчүн биринчи очот ушу аянттарды көбөйтүшүбүз керек. Рахмат. Рахмат. Сунуштарды эске алыңыздар. Ушу менен кийинки